Урматтуу жакшыларым, артында турган жалпы 5 бөлмөлүү 8ге 8 болгон бышкан кирпичтен салынган 5 бөлмөлүү жер үй сатылат. Сатыла турган баасы $105.000, бир аз кеми бар. Жери 6 соток. Кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, азыр мен сиздерге даректерин дал ушул жерден түшүндүрүп айтып өтөйүн. Учурда биз Ош Ноокат жолунда, Оштун батыш тарабындагы Жапалак айылынын өзүндө турабыз. Девунун поворотуна жетпей, жанагы Жапалак суу кампасына бурулган көчө менен, тактап айтканда Жумабеков көчөсүнө бурулуп, дагы оң тарапка бурулсаңыздар, буюрса 61 катардагы үйдүн артындагы 59 даректин өзүндө турабыз. Толук курулушу аякта элек 8ге 8 болгон бышкан кирпичтен салынган подвалы бар үй сиздерге насип кылган болсун достор. $105.000 десе чочубаңыздар, сөзсүз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, накталуу акчага сатылат. Караңыздарчы, кандай сонун, бул жагы поле экен. Мына ушул бак дарактардан сиздерге карайт. Агын суу, суга суу тынбай астында жайын кышын агып турганын көрүүгө болот достор. Эми үй боюнча маалымат бере турган болсок, жүрүңүздөр эми. Толук курулушу аякта элек да. Ошентсе дагы эптеп-септеп нары бери секирип чыгып түшүп көрсөтөлү. Негизи бул тараптагы забору бетон дубалдан сонун болуп тургузулуптур. Бул жагы көчө тарабындагы бетон дубалдалган дарбазалуу. Кыскасы, бул кандай кылабыз? Азыр мен сиздерге ушул жерден тартып көрсөтөйүнбү? Келиңиздер. Эми камераны өзүм алайын дагы. Тартып көрсөтөлү. Бул жер холл плюс ашкана болот экен. Ушул жерден экинчи кабатка дал ушул жерден тепкич чыгарып чыгып бара бересиздер. Бул жагы биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугу монолит болгон. Бул жагына көңүл бура турган болсоңуздар, көчө тарапты караган эки чоң терезеси орун алган. Зал бөлмөсү, конок бөлмөсү туугандар. 1,5 кирпичте, бышкан кирпичтен бөлмөлөр дагы ушундай бөлүнүптүр. Ошол эми, караңыздар, зал узун туурасын айта турган болсок, 7,5га, 7,40га 3,60 болуп калат болжолду эсептегенде. Кошунакылары ташталган. Эми жүрүңүздөр. Экинчи кабатка чыгайын дагы да маалыматтарды берин улантайын. Астыны подвал кылып пайдаланасыздар туугандар. Подвалдын кирүү эшигин убактылуу жаап коюптур. Ачып алып иштете бересиздер. Бул жерде сырттан тепкич кылып койсоңуздар дагы болот достор. Кааласаңыз бул жактан, кааласаңыз бул жактан чыгып түшкөнгө ыңгайлуу кылып алсаңыздар болот. Эми ушул убактылуу коюлган шатык аркылуу экинчи кабатка чыгып сиздерге маалыматтарды берели. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Этияттап чыгалы, буюрса камераны өз колума алдым. Кудайым өзү сактасын, монолит жакшы куюлуптур. Чыкканда эле экинчи кабаттын холлу. Көрдүңүздөрбү? Холл. Бул жактагы балкон. Өзүнчө чоң балкон болот экен. Таштамайлар ташталган, черный потолок боло элек. Сиздер тууштагы бул бөлмөгө кире турган болсоңуздар, кааласаңыздар ата-энелер уктоочу бөлмө же жаш балдар уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Болжолду 3г 3,5 болгон чакан уктоочу бөлмө. Андан кийинки бул тараптагы бөлмө кирди чыкты 2 бөлмө. Бул чоңураак 3,5га 3,5 окшойт. Же 3г 3,5 чыгып калабы, айтор дагы бир уктоочу бөлмө, бир терезелүү. Бул жакта болсо плюс балконго чыгып кетүүчү дагы уктоочу бөлмө. 3 спальный и холл балкону бар экен экинчи кабатта. $105.000, бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Бул жакта мына агын суулар агып турганын көрүп турасыздар, жайын кышын токтобойт. Бул жакта мына поле бар, кулпуна эгилет экен, жер жемиштери, жашылчалар эгилет экен. Салкын жел ушул жактан беттен сылап өтөт экен. Сонун экен да. Мына ушул дарактын астына сөөрү тапчаны уюштуруп кое турган болсоңуздар, пай деп жата бересиздер да. Көк чайдан дамдап коюп, чайды чайпап ичип коюп. Мына Ош Ноокат трассасы. Сиздерге даректерди дагы ушул жерден бир кайра түшүндүрүп айтып өтөлү. Бул жактан жанагы Жапалак мектебинен түз өтүп, Девунун поворотуна жетпей, жанагы 12 же 13 жанагы чоң маршруттук автобус бар эле го. Ошолордун акыркы аялдамасына жетпей, ошо Жапалак резервуар
суу кампасына буруласыздар. Бурулуп эле оң тараптагы ушул көчө менен келсеңиздер, болжол менен 100 метрге жетпей 59-дарекке келе бересиз агайын туугандар. Кичине топурак бар экен, эми каалагандай иштетип аласыздар аны. Ошол эми насип кылсын сиздерге. Сесме поезд тумбалары жакшы куюлуптур. Мынакей. Көрүп турасыздар. Сапаттуу арматураларды алып келип төшөгөнбүз. Жакшы өзүмө деп акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аяган эмесмин деп ээси кайра айтты. Ошол аманатты сиздерге жеткирип коеюн. Ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Насип кылган болсун сиздерге.